Birinci söz суроо берүү үчүн депутат Алимбеков Нурбек Кариевичте. Рахмат, саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү жыйын катышуучулары. Жазгы талаа жумуштарына даярдык боюнча жакшы доклад бердиңиз. Менде бир нече суроолор бар. Мына республика боюнча эң негизги көйгөйлөргө айланып кетип аткандар бул жайыттар деградацияга учурап кетип атат да. Ушул боюнча быйылкы жылы бир мындай атайын багытталган акча бөлдүңүздөрбү? Мисалы, суу самырды карасаңыздар, ошол баягы алтыгана караган басып эле келатат. А башка айылдарыбыздагы жакынкы жайыттардын бардыгын жергиликтүүлөрдүн малы да көбөйүп, шаардагы жашоочуларыбыздын да малы көбөйүп, невозможно болуп калды. Ушул жайыттарыбыз, жайлоолорубуз чаң айланып калды. Ушул боюнча жооп бериңиздерчи. Нурбек Кариевич, жайыт маселеси бүгүнкү күндө чоң көйгөйгө айланып баратат. Биздин Кыргызстандагы болгон 9 миллион 34 миң гектар жайытыбыз бар. Анын ичинде ошол 65%, 70%га жакыны пайдаланууда болуп атат. Деградация абдан жогору. Ошондуктан биз ошол жер кодексинин жаңы редакциясында демилгелеп, ошол жерге жайыттар боюнча чоң өзгөртүүлөрдү киргизип атабыз. Биринчиси, экинчиси, жайыттын сапатын оңдош үчүн жакынкы убактарда ошол жайыт өсүмдүктөрүнүн үрөндөрү келет. Аларды себүүнү баштайбыз уже. Анан эми суу самыр боюнча, суу самырда 81 миң, то есть 81 миң гектар жер бар. Ошонун 18 миң гектары тилекке каршы алтыгана карагана каптап кетти. Биз былтыр дагы мурда жылда аракет кылдык эле, химиялык жол менен дагы, механикалык жол менен дагы ошон менен күрөшкөнгө аракет кылдык. Жыйынтыгында 1 жыл, 2 жыл өткөндөн кийин эле кайра жаңырып чыгып атат. Ошондуктан ошол жерге ылдый жактарында өсө турган айыл чарба өсүмдүктөрүн өстүрүүгө фермерлерибизге ошону ижарага берүү маселеси менен бир жагы ошон менен күрөшүү аракети, анан башка да жолдорун издеп атабыз азыр. Чындыгында Нурбек Кариевич, абдан чоң проблема болду. Жакынкы жайыттар боюнча эмне иштер болот? Кайсылар? Жакынкы жайыттар боюнча. Жакынкы жайыттар боюнча. Алыскы жайыттарга эл барбай калды да, алыстыгынан. Азыр райондор менен райондорго милдеттендирилип атат. Былтыртан бери билесиздер, жакынкы жайытка чыгууну баягы токтотуп, алыскы жайыттарга барууну демилгелегенбиз. Былтыр бир топ иш болду бул боюнча. Тилекке каршы жайдагы баягы кардын жаашы кичине көйгөй жаратты. А так көп жерлерде алыскы жайытка кетти малдар. Быйыл да ошол ишти алып барабыз. Анан жана калып келген үрөндөрдү сээп кичине оңдошубуз керек. Пастбища оборот киргизебиз. Мына ушул эки чоң иш чараны алып барабыз. Жайытка үрөн алдыңыздарбы? Жайытка чачыла турган. Жайытка үрөн 50 тонна быйыл келет. Сепкенге массовый репродукция. И 5 тонна элита үрөндөр келет. Ар бир областта бирден семхоз уюштуруп атабыз. Жайыт өсүмдүктөрүн үрөн өстүрө турган. Түздөн түз сайыз убагындагыдай специализированный семхоздорду. Рахмат. Акылбек Сөнбеков, ушул жерден сизге кайрылып кетейин. Акча бөлүнбөсө, жайыт комитетин ачып, жайыттарды сактоо дегенибиз бир тыйын да. Биз 5 жылдан бери мына мен агрардык комитетте иштеп келатам. 5 жылдан бери биз жаз алдында, жай алдында ушул суу самырдын маселесин көтөрөбүз. Акчанын жоктугунан эч нерсе болбой келатат да. Сиз ушуга азыркы бюджетти жакшы толтуруп атасыз. Ошого өзүнчө бир статья менен бир аракет кылсаңыз, элдин дагы жакшы батасын алат элеңиз. Ал чоңоюп эле кетип атат. Жок дегенде ушуну токтотуп турганга бир маселе иш-чараларды көрсөк, андан кийин аны жок кылуу боюнча химиялык методу бар, анан физикалык методу бар. Ошо экөөнүн бирөөсүн тандап туруп жасасак жакшы болот эле. Даже бул ушка патриот жеке ишкерлерибиз өзүнчө дагы аракеттерин көрүшкөн. Асмандан дарыларды чачыпчы, ошону бир колго алып койсоңуз. Кийинки суроом сугат каналдары тазаланышы боюнча кыскача айтсаңыз, акчалар убагында бөлүнүп атабы, канча көп жаңы жерлерибиз пайдаланууга берилет, канча канал тазаланат, кыска. Жалпы 23-жылга дагы 1 миллиард сом акча бөлүндү. Анын ичинде 186 миллион сом акчасы уже суу чарбасына бөлүндү.
Бул боюнча былтыркыдан кем эмес жумуштарды алып барабыз. Тазалай турган каналдарыбыз, мен жана Нурбек Карыевич белгилеп кетпедимби? 800 километрден ашык каналдарды тазалайбыз биз. 115 насостук станциянын ремонтун өткөзөбүз. 56 жаңы агрегат коебуз. 2000ден ашык гидротехникалык курулмалардын баарын оңдоп ишке киргизебиз. Иште оңдойбуз. Андан тышкары, мына ушул каржы боюнча айтып калдыңыз, 199 миллион сом акча ошол земснаряд сатып алууга каралды. Алга 8 земснаряд алып келебиз. Ал жанакы каналдардын кичинекейлери суу толуп турган каналдарды тазалап кеткенге мүмкүнчүлүк берет бизге. Чоң 2 агрегат суу сактагычтарда суунун үстүнө туруп алып эле ошол суу сактагычтар тазалаганга мүмкүнчүлүк берет. Мына ушундай жумуштар суу чарбасында жүрөт быйыл. Рахмат. Меники кийинки суроом Айылбанкка. Айылбанк, РСК банк. Мындай экен да, бул жерде лизингке алуу шарттары өтө татаал экен. Бизге кайрылгандар боюнча 2 айдан 6 айга чейин күчөт экен, 20% төлөгөндөн кийин анан комиссиянын кароосуна чыгарылат экен. Чынбы ошол? Саламатсыздар, Айылбанктан. Бизде лизинг программасы азыр иштеп жатат. 2 айдан 6 айга чейин каралат деген бул кээ бир учурларда жалган болуп калышы мүмкүн. Анткенде банктын өзүнүн ички требованиясы бар. Ички требованиясы менен 2 жумадан 3 жумага чейин эле карала турат. Бирок көп учурда банктын требования кылат именно кардарларга документтерди алып келсин деп, кээ бирде ошол документтер соответствовать этпегендиктен узарып кетиши мүмкүн. 20% алдын ала алганыңар чынбы? Банк кайра эле бул банктын требованиясы боюнча 10%тен 30%га чейин первоначальный взнос болуш керек ооба. Ушул нерсени дагы бир жеңилдетсек, Акылбек Сөнбекович. 20%ын алышат экен дагы анан ал комиссиядан чыгабы чыкпайбы, ал дагы созулуп кетет экен да. Ушул нерсени 20% эми дыйкан болсо залогун коюп атса, аны тез эле бериш керек да. Акылбек Сөнбекович, мен сизге бир суроом, быйыл жаңы объекттер курулабы? Мектеп, бала бакча? Айрым гана учурларда курулбаса, азыр 50%дан өткөн бала бакчалар менен школдорду бүтүрөбүз. Жакынкы 3 жылдын ичинде президент Садыр Нуркожоевичтин тапшырмасы бар. 546 объекти баарын баштап алган экенбиз, ошолорду бүтүрүүгө аракет кылабыз. Бирок мен сиздерге айттым элем, жакынкы 10 жылда демографиялык взрыв болуп атат. Бизде жылына 24 жаңы школ куруп турушубуз керек. Аны да эске алып атабыз. Авариялык мектептерди бүтүрөсүзбү быйыл? Быйыл бүтпөйт. 3 жылдын ичинде бүтөт. Быйыл кайсы критерийлер менен башталат быйылкылары? Быйыл эң биринчи критерий ошо авариялык школдордун 50%га жетип калгандан үстүнкүлөрүнүн баарын бүтүрөбүз. 65 школду тактап аныктап чыктык. Азыр дагы бир 35-40 школду тактап атабыз. Рахмат, менде бир авариялык мектеп бар. Мен сизге өзүңүзчө кат жүзүндө кайрылам. Рахмат.